Мына алдыбызда көздүн карегиндей болгон касиеттүү ысык көл. Бул жерден 65 чакырым жерде Чолпон Ата шаары жатат. Чолпон Ата шаарынын так маңдайында мурдакы Кажысай поселогунда Юрустамбек Шыгаев атындагы көркөм өнөр музейи былтыр ачылган. Бул музей Кыргызстанда художниктер ачкан экинчи музей. Музейде бизди кандай кызыктар күтүүдө? Музейдин экспонаттары менен анда эмесе чогуу кирип таанышып чыгалы. Жүрүңүздөр. Шыгаев атындагы сүрөт музейиндеги биздин саякатыбызды экинчи кабаттан баштайбыз. Себеби бул жерде кыргыз живописинин классиктеринин сүрөттөрү жайгашкан. Ал эми сүрөттөрдүн бул жерге коюлган художниктердин эмгектери жөнүндө бул музейдин түзүүчүсү, негиздөөчүсү кыргыз эл сүрөтчүсү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Юрустамбек Шыгаев өзү айтып берсин. Саламатсыздар. Эми бул музейдин түзүлүшү жөнүндө айтсак, абдан бир тарыхы абдан чоң десек жаңылбайбыз. Мына бул имарат өзү 1949-жылы немис пленнийлер салган экен. Ошо салгандан кийин бул почта болгон экен, библиотека болгон экен. Андан кийин баягы союз курагандан кийин бул каралбай калып, талкаланганда, ары бери өткөн сайын ушу имаратты көрүп ичим күйүп, анан бир ой келди да. Ой келип, ушу бир ойлодум да, ушуну бир музей кылсам келечекте деп, анан мурунку президент Роза Исаковна президент эле 2010-жылы ал кишиге кайрылдым, кат менен кайрылып 2017-жылы сентябрда ушу презентациясын жасап, ушу Шыгаев атындагы көркөм сүрөт музейин ачтык да. Эми бул коллекция бүгүнкү күндө 1000ге жакын эмгек сакталган. Мына сиз айткандай, бул залда азыр биздин улуу классиктерибиз Семен Афанасьевич Чуйков. Мына Чуйковдун иши, бул киши болсо баягы Хулудов деген биринчи окуучусу болгон, мугалими. Ошол кездеги мына бирок ошентсек дагы Чуйковдун баягы боектору өзүнүн колорити асман тоолордо сезилип турат. Мына атайын ушу бир малчыны тарткан экен. Ошо илгерки эмгектери мен абдан сыймыктырам. Ушу менин коллекциямда Семен Афанасьевич ошо кыргыз классикасынын ушу башатында турган бирден бир абдан белгилүү сүрөтчүнүн эмгеги менин музейимде турганына кубанам да. Эми кийинки залга барабыз. Жок, азыр мен агайларымды айтып койсом болот эле. Ушу азыр мен дагы мугалимдер жөнүндө айтып койсом, өзүм Санкт-Петербургдагы мына ошо биздин Мыльников деген абдан атактуу сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү ак киши өтүп кетти. Профессор эле, мына ошо Мыльниковдун иши да. Андан тышкары Ламакин деген тиякта турган кичинекей кыздын сүрөтү дагы менин агайымкы. Ак киши мындан бүткөн. Мага живопистен сабак берчү, композициядан. Ошо киши мына коллекция ушу эки иштен башталды да. 80-жылдан башталды. 80-жылда эки иштен башталды. Ушу агайларым бергенден баштап анан мен коллекцияга кунт коюп чогулта баштадым да. Музейдин экинчи этажында ошондой эле сиздер Борбор Азия, ошон Кытай, Казакстан, башка өлкөлөрдүн да сүрөтчүлөрүнүн эмгектери менен таанышасыздар. Могул жерде менин маңдайымда тажикстандык художник Курбановдун Гүлдөр деген сүрөтү. Бул гүл кадимки Бекасам чапан чыгыш стилинде болсо, мунун жанындагы Адилет Коранын, түркиялык сүрөтчүнүн эмгеги, белгисиз адамдын портрети Византия стилинде, же болбосо икондорду тартуу стилине жакын экенин көрөсүз. Эгерде көздөрүн карасаңыз, муң кайгы, бирок ошол эле учурда адамдын ички сезимин, абалын абдан сонун боектор аркылуу чагылдырып турат. Курбанов деген тажикстандык сүрөтчүнүн Жылаңач аял деген сүрөтү бир аз мондай эмесине караганда дадаизмге окшоп кетет деген менен мына ушундай фигуралар, жана конус, башка форма аркылуу деле тирүү адамдан бетер бул жаткан сулуунун ички сезимин, ой толгонуусун могул гүлдөр, алмалы, башкалар абдан сонун чагылдырып турат.
Бул зал кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустамбек Шыгаевдин өздүк залы десе болот. Бул жерде анын чыгармачылыгынын бир гана бөлүгү коюлган. Мына сиздер көрүп атасыздар, маркумдардын маскасы. Юрустамбек бул эмгектерин 1916 жылкы үркүндө курман болгондорго арнаган, ошолордун азаптуу өмүрүнө бул жерге ошол 16 жылкы үркүнгө арналган бир топ эмгектер бар. Ал эми мунун түбү барып байыркы орто кылымдарга таандык балбал таштарга такалат. Юрустамбек бул музейдин биринчи, экинчи кабатында аты жөн гана Мурдакы Советтер Союзунун эмес, андан да сырт жактарга белгилүү художниктердин эмгектери бар экен. Ал эми бүгүнкү сүрөтчүлөрдөн алсан болсок, мына Мухтар Исанов мен билгенден Өзбекстандын сүрөттөрү, эмгектери кымбат бааланган сүрөтчүлөрдүн бири. Бүгүнкү муундагы өтө оригиналдуу иш экен. Ушул сүрөт канчага келди? Бул сүрөт эми өзү 10 миңге баалады, 10 миң долларга. Бирок биз мен бир эмгегимди алды, мен мунун эмгегин алдым, экөөбүз алмаштык да. Мына бул мотив белгилүү да, бирок ал Мухтар Исанов өзүнүн жолун тапкандай, муну аялдын образын бергенде, Чабелекей деген. Ооба, туура айтасыңар. Муну эми көп сүрөтчүлөр ошол эле Тициандар жазган, ушундай. Андан кийин Веренезе жазган, Матис, Модильяне жазган. Бирок бул ошо өзбек стилинде, өзбектин духунда атайын Мухтар Исанов өзүнүн бир Чабелекей деп, мына ошо Чабелекейдин уяларында жаткан, татынакай кыздын элесин бергенде, ошон үчүн Мухтардын өзүнүн бир философиялык бир стили бар. Бектен Ушубалиевдин көз таңуу деп аталган бул эмгегиндеги могу көзү калкаланып турган кыз артындагы кайсы жолдо курбус экенин билбейт. Биз дагы 50 же 100 жылдан кийин дүйнө кандай өзгөрөөрүн, Ысык көлдүн түштүк жээги кандай керемет айылдарга айланаарын билбейбиз. Көзгө алдыбызга элестетүү да кыйын. Бирок да Юрустамбек Шыгаев атындагы бул музей болочокто Мюнхендеги Гугенхейм атындагы же болбосо Кёлндөгү Людвиг атындагы жеке менчик музейлердей дүйнөдөгү атактуу музейлердин бирине айланат деп ойлойм. Ошентип үмүт кылсак туура болот го.